Боркер меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүр айтабыз. Жана үлгүсүн өрнөгүн калтырган сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун деп УТРК чүйдө орозодо 30 күн теле долбоору эфирде сиздердин назарыңыздарда, кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул дин жолунда кызмат деген темада сөз кылабыз. Ушул мен билгенден баштап элибизге, кыргызга, динге, салтка, наркка кызмат кылып жүрөт. Өз алтын, сөз алтын, кол алтын деген бүгүн биздин сүйүктүү устазыбыз келип калды. Абдусамат Сулайманов. Ассалам, кош келдиңиз. Эми сиздин кесиптериңиз көп. Бул кесиптерди айта берсек 20 мүнөт тез эле өтүп кетет. Орозоңуз кабыл болсун. Ассалам алейкум. Рахмат. Жакшы, анда эл журт менен бир амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, эл журт, кыргызстандыктар, бир туугандар жана дүйнө эли. Баарыңыздарды орозо айыңыздар менен куттуктайм. Бардык дуа тилектериңиздер, ибадаттарыңыздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Жакшы, анда ошо дин жолунда кызматта атабыз. Сизди баягы биз ошол режиссер, продюсер, өндүрүшчү, куруучу көп тармактан билебиз. Анан көп ошол кыргызга кызмат кылгансыз. Анда сөз башынан болсун, бир токтолуп бериңиз. Кандай суроо? Бүгүнкү ошол сиз өзүңүз жөнүндө ошо архитектор болдуңуз, башка болдуңуз, мынакей дизайнерсиз, дин чөйрөсүнө кантип келип калдыңыз? Ошо бүгүнкү көрөрмандарыңызга айтып бериңиз эми. Биздеки ошол максатыбыз бар. Максатыбыз деген өзүбүздүн кесибибиз, мисалы архитектор, дизайнер болгон менен, азыркы учурда продюсер, маркетолог болгонубуз менен биз дайыма дин менен жашаганга аракет кылабыз да. Анан биз ошо анан дагы бир токтолуп кетем го. Бала кезден баштап эле ошо динге кызыгып, ошентип келгенбиз. Анан ойлойм да, ошо бардык кесиптерде деле дават кылса деле болот, бардык кесип менен деле динди карманып жашаса, иштесе болот дегендечи. Анан биз ошол буюрса архитектура университетинде окудук. Ал жактан архитектура дизайнды бүтүрдүк, 6 жыл окудук. Андан кийин көптөгөн сайткандай көптөгөн билимдерди ала бердик. Анан ошол менен бирге элибизге кызмат кылып атабыз да. Биздин максат ошол Кудай Таала бизди жаратты. Өзүнүн Курандын маанисинде келет го. Мен жиндер мен инсандарды өзүмө ибадат кылыш үчүн жараттым деген. Анан биз колдон келишинче ар бир ишибизди, ар бир мындай кесип болобу, мындай иш болобу, ошону мындай дин жолунда иштегенге аракет кылабыз да. Жакшы. Анан эмгектериңиз өтө чоң. Баягы ошол динди таанып, баштагандан баштап ошо элге кызмат кылып, дин дегенде азыр ошол баягы сиз сыяктуу ишкерлер бар. Көп иштерди жасайт, ишине да жетет, амалын да кылат, башка кылат. Деги эле азыркы ушул сиздин көз карашыңызда жаштарга ушул кандай насаат, насихат айтат элеңиз? Орозодо өзгөчө эмне амалдар кылыш керек? Бул жаштарга, жаштар биздин келечегибиз. Жаштарга, балдарга көбүрөөк басым жасашыбыз керек да. Анан биз айтат элек, ушул баарыңар, мисалы мен башка кесиптин ээси болсом дагы, ошо динге кызмат кылганга, дин жагынан караганга, ошол адал жагын, ошонун эле туура жактарын караганга аракет кылгандыктан баарыңыздарга ошо мен да сунуштайм. Бул дин десе эле биздикилер мындай түшүнөт экен, динди өзүнчө коюп коет экен, бир буюм сыяктуу же кийим сыяктуу эмес да, кааласа кийип, кааласа албай турганчы. Аллах Таала бизди жаратты, бизде эмне пайда, эмне зыян экенин Аллах Таала жакшы билет да, өтө жакшы билет. Ошого жараша бизге мындай жашоо мыйзамын түз берип койгон да. Анан ошон менен биз ар бир иште кандай буйруган болсо, мисалы бирөөнү архитектор кылды, бирөөнү врач кылды, бирөөнү да башка кылды да. Ошонун эле, ошол Кудай Таала берген талантты, Кудай Таала берген нерсени эле туура жакка, туура багытка алып кетишин каалайт элем да. Бар жаштарбы, балдарбы, чоң эле кишилер деле ошондой кылыш керек го. Жакшы, анан ошол мектептерде, окуу жайларда ошол сиздин баягы колуңуздан чыккан эмгегиңиз деп билебиз. Ушул ажеке болуп, ошол 300 400гө жакын плакаттарды чыгардыңыздар, китептерди. Анан ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Жана плакат, китептер боюнча. Мен бул окуяны башынан баштагым келип атат. Биз деген бала кезде окуп жүргөндө 11-класстарда эмне болдук? Окуп жүргөндө бир плакат көрүп калганбыз да.
Бирөөнүн үйүндө илинип турат. Иман дарагы деген плакат. Аябай сонун кылып жасаптыр. Жанагындай тамыры, анан сөңгөгү, анан бүт имандын 70 тарактарын, бутактарын баарын сонун кылып бир эле мындай бир китепти бир плакатка эле батырып коюптур да. Анан хадистерди окугам да, ошондой эле хадистерди. Анан аябай сүйүнгөм, аябай каалагам да ушул менин үйүмдө эмнеге жок, менде эмнеге жок, мен да ошону бир алсам деп ниет кылып жүргөмүз да. Анан кийин бияка шаарга келдик. Шаарга келип окудук. Окугандан кийин, окууну бүткөндөн кийин анан бир долбоор түзүп чыккам. Бир динге бир мээнет кылайын. Буга чейин канча жыл окудум, светский немелер окудум, көп нерселерди кылдым. Анан эми динге кызмат кылайын деп бир долбоор жазгам да. Долбоор жазып, анан муфтиятка киргем. Ушуга уруксат бергиле, мен ушуну алып кетейин деп. Бул долбоор аябай мусулмандарга пайдалуу болот эле да. Анан мен ага кирсем, ал жакта устаз Мирзат устаз деген бар, ошол айтып калды. Уруксат эле дейт, бул кыла турган ишиңер баары жакшы эле экен дейт, максатыңар жакшы экен. Анан сага бир кеңеш айтат элем, ушундай Өзбек Азы деген бар. Ошого барсаң, как раз ушу сенин иштериң окшошуп атат, жаштар менен иштешип атат, ушундайлар колдойт деп багыт берип койду да. Мейли деп туран, рахматымды айтып туран анан кийин кеттим. Ошо Марва ТВ дин мирөгүнө келдик. Өзбек Азы менен сүйлөшүп отурсак, Өзбек Азы карап туруп туран, баарын угуп туруп анан кийин сен бизге керек экенсиң, эме чогуу иш дейли. Бул долбооруң кийин түзүп аласың өзүң депчи. Анан ошондон баштап анан кийин ошол жакта иштеп калдык. Анан келсем, баягы мен кичинекей кездеги көргөн дарак, иман дарагынын немеси ошол илинип турат. Автору биякта экен. Анан кийин бүт эскиче экен да. Анан мен сүйүнүп кеттим. Мен илгери максат кылганбыз, кыялданганбыз, ушундай үйүмдө болсо депчи. Үйүмдө эмес, толуп кетти да. Ошол плакаттан миңдеп миллион болуп кетти го дейм, баш аягы берки плакаттардын баарын кошкондо. Ал плакаттар бир 400 түрдөн ашты да. Убакыт жөнүндө, ата-эне жөнүндө, дин жөнүндө көп жакшы салт жөнүндө, нарк жөнүндө. Анан бул анан кийин китептер чыгара баштадык. Китептер дагы неме болду. Китептер анын да сырттарын жасап, бир жөн эле жасабайбыз да. Мисалы плакат жасаганда деле, китеп жасаганда деле ошонун маанисине жараша, майын чыгарып, анан маанисине жараша иш кылабыз. Анан бул биздики жакшы жери, мисалы Пайгамбар саллаллаху билесиз да, жана бир немеде отуруп туруп эле кумга мондайынан жазып, чийип, схема көрсөтүп берген да. Ошону биз Пайгамбардын сүннөтү деп, анан ошону Өзбек Азы экөөбүз отуруп алып уланттык. Бизде дагы башка дизайнерлер бар. Алар менен чогуу отуруп алып чыгып, Өзбек Азы жасайт. Мен аны көркөмдөйм, хоостойм. Анан ошентип чыгарып, ошондо отуруп биздики дүйнө жүзүнө чыгып кетти да, ошо плакаттар. Анткени биздики эртерээк экен да, ошол убакта бизде кыргыздар көп түшүнө албай эле ушинтип аткан да. Мынтип мындай динди мынтип жеткирбейт да, ар кандай каршы чыккандар болду. Европада, башка жактарда ошо схематичный нерселерге басым жасаганында алар жакшы түшүнөт экен. Өзгөчө көңүл буруп. Анан кийин алар айтып калды. Бир жолу немеден, Берлинден, Германиядан жазды бизге. Ушуну биз өзүбүздүн тилибизге которуп сабак кыла берсек болобу, уруксат бересиңерби дейт. Кантип болбосун, анан кийин ошентип анан Берлинден уруксат берилип, алар болсо өздөрүнүн тилине которуп анан сабактар берип баштады, тренингдер өтүшөт экен. Анан Америкага да макул болгонбуз, анан Кореядан, анан ошентип биз билгендер эле да, билбегендер көп дүйнө жүзүнө чыгып кетти бул нерселер. Анткени бул плакат чыгарыш негизи өзү кыйын экен да. Бул мындай кээ бир эле адамдар эле чыгарылат экен да. Ошо Өзбек Азынын немеси менен, таланты менен ошол нерсенин баары чыкты. Биз болсо коготуп жасадык. Жатаканаларга, мектептерге, көп жактарга тараттык да. Анан азыр мектептерде деле, жатаканаларда деле көп жерде илинип турат да ошо плакаттар. Жакшы, анан ушул сиздин баягы баракчаңызга баш багып көрсөм, 3төн ашык имараттарды салгам депсиз. Ошол боюнча да айтып берсеңиз.
биздеги ошо китеп ситеп билим тармагынан мурда биздеги адеп ахлак жана маданият борбору болчу да. Ушул билим тармагынан ошондой өтө эле Кыргызстан боюнча бүт жака жеткирүүгө аракет кылдык да. Анан ошондон кийин фондко айландык. Фонд болгондон кийин фонддон кийин дагы мен өзүмчө жеке ишкер болуп дагы 300дөн ашык имарат салып койгонбуз. Алардын ичинде городоктор бар, жана 100дөн үй, мынчадан үй, 50дөн үй дегендер. Анын городоктун ичинде эле жанагы фаптар, поликлиника, швейный цех, бүт кыскасы муктаждарга шарт түзүп бере турган чоң шаарчалар да. Анан мечиттер, медреселер, больницалар, мектептер, анан көпчүлүгү жарымы ошо үйлөр да. Ошолордун баарын салып, азыркыга чейин кызматтабыз. Баракелде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол орозодо 30 күн, орозодо 30 сабак деп ошол биздин берүүгө салым кошкон, демеушүлүк кылган Алмазбек Кабылов агабызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Кудай таала орозобузду кабыл кылып, даражаларыбызды бийик кылсын. Анан менин колумда мынакей керемет кызыл туз деген келди. Анан кыргызда жакшы сөз бар. Жигитке 70 разы кылат деп. Анан ошо аны ким ошол азык кылат десе, ошол Абдусамат Сулайманов деп билебиз да. Анан бул да сиздин колуңуздан чыгып тур. Ушул жөнүндө да айтып берсеңиз. Кызыл туз. Бул жөнүндө азыр биз буга чейин продюсерлик жанагы телеканалда да көп иштедик да. 12 жылдан ашык телеканалда иштеп калдык. Ал жакта медиа тармагын, дин тармагын дагы эмне продюсерликтерин баарын жайгарганбыз да. Буюрсачы анан биз өзүбүз чыккан эмеспиз. Биз жалаң Көшөгөнүн аркасында. Кадрдын аркасында иш кылдык. Жалаң уюштуруу жактан шарт түзүп бермей чыгылып, элибизге динибиз жетип калса деген нерсе да. Анан азыр продюсерликте ошо улантып эле келатабыз. Бул кызыл туз дегенде ушу атайын жаңы бизнес баштадык. Бул кызыл туз ушу Жумгалдан чыгат. Анан муну азыр бир ай боло элек. Бул негизи 10 жыл мурун башталган, бирок биз деген ошо продюсерликти салып турганда бир айдын ичинде 350 миңден ашык просмотр болуп кетти да. Ушундай элдерде суратталап күчтүү экен. Анткени деген бул табигый, 100% табигый болгондуктан адамдар азыр колдон келишинче ошо табигый нерселерге качып калыптыр да, химиялардан коруп калыптыр. Анан биз 100% табигый деп чыгаргандан кийин суроо талап аябай күчтүү болуп, жетишпей калдык да, мындайча айтканда. Жеткирип да жетишпей калдык. Анан мунун жакшы жери башка туздардан айырмасы, мында өзүндө май бар. Туздун өзү майлуу да. Жанагындай кургатып жибербейт, чайкаганда, мурун чайкаганда, мисалы гаймориттер барлар грипп болуп атканда, мурун чайкаганда берки туздардан кургап кетет да, мурунун ичтерчи. Оозтор кургап кетет, көбүрөөк чайкаса ооз оюп кетет жана бүлөлөрдү. Бул да май бар, анан йод бар да. Ошо май менен бияк кургабайт, эч жер кургабайт. Анан ошонусу менен бул уникалдуу экен да. Бул Кудай таала берген бир туз экен. Сонун азыр ушул аябай элибиз сурагандар көп. Анан Алла разы болсун ошо кызмат кылган. Анан бул жерде да өзгөчө бир баса билип айтып коюш керек экен. Мынакей ушул кыргызча, орусча сонун кылып берилиптир. Анан QR коддор менен эң негизгиси анан халал, ажайып мынакей көрсөңүздөр болот. Сонун. Анан өзүбүздүн өндүрүштү колдош керек, урматтуу көрүүчүлөр. Анткени өзүбүздүкүн колдосок, буюрса иштер оңолот, келечекте садака зекеттер берилет дегендей. Анан кыргызда айтат, ушул кол алтын деп коет го. Анан айтылбаган сырларыңыз өтө көп. Анан көп нерсени мындай сыртка айтпайсыз да, сыр эмнеде мындай? Кээ бирлер айтып пиар кылат го, пиардын заманы деп. Сиз эмнеге мындай көп бөлүшпөйсүз? Жакшы иштерди. Биз ошо мактанбай эле деп эле аракет кылабыз. Болуп эле чыгып кетип атабыз. Анан бирок азыркы заманда биз чыгып баштадык уже. Азыркы учурдачы. Анткени азыркы учурда эл астына чыгып, чыкпасаңыз ишенбей калат экен да. Адамдар ишеним артпайт экен. Качан элге чыгып, элдин астына чыгып, ошо иштериңди да ачык көрсөтүп, ошентип баштасаң, азыр блогерство болуп кетпеди. Блогерство болуп кетти, бүт соцсет болуп кетти. Соц тармак мурункудай телевидениене менен эмес, азыр интернеттен канчалык
көбүрөөк иш кылсаң ошончо жакшы болуп атат да. Анан биздики мурда мактанбайлы деп эле ошо өзбек ажынын да тарбиясын көрүп калдык да. Мактанбайбыз, акырын кылабыз, тымызын кылабыз деп жанагы садаканы оң кол менен берген садаканы сол колуң билбей калсын дейт го. Ошого бир амал кылалы деп анан жалаң ошо жашырып, бирок көп сүйлөгөнгө караганда көбүрөөк иш кылалы деген ниетте келебиз да. Амал менен келебиз. Жакшы, анан ошол Самат Сулайман жаштарга, ушу биздин орозо кармаган мусулмандарга кандай китептерди окуганды сунуштайт? Өзүңүз кайсыл китептерди мындай окуп, кайсыларды сунуш кыласыз өзгөчө бул айда? Мен негизи Пайгамбар саллаллаху айткан бешиктен кабырга чейин илим алуу парз дейт да. Эркекке да, аялга дагы дейт да. Илимди бардыгын ала беришибиз керек. Бирок эми жанагындай бузулган нерселерди албайбыз. Бирок эң биринчи биз диний окушубуз керек экен. Анткени деген Кудай Таала бизди эмнеге жараткан? Бул дүйнөгө эмнеге келдик? Каяктан келдик? Эми каяка барабыз деген суроолорго жооп бериш үчүн, анан кийин ошол негизинде жашаш үчүн диний китептерди көп окуш керек деп айтам. Орозону сөзсүз окуш керек азыркы учурда. Анан берки психология илимдерин, могу Так илимдерди, архитектура, так илимдерин баарын окуй берсек, эч ашыкчы болбойт да. Анткени мен мисалы мен бүт тармактарды кичинекей эмегим эле мен бардык сабактарымда бирдей алып кетчүмүн да, бирдей сүрөтчүмүн да. Анткени бир чоң атам айтып калган эле да. Сен дейт, кайсы кругка барба дейт, ошол жерден ошолор сүйлөшүп аткан темада сүйлөп кете тургандай болушуң керек дейт да. Барып бир жерге дават кылып атканда, сен ошолордун мисалы врачтар болсо, врачтардын терминдери менен, врачтардын өзүнүн багыттары менен дават кылсаң таасирдүү болот дечи да. Анан мен ошол кыргыз тилин манастарга чейин, бул бүт тарыхтарга чейин, бүт медицина тармактарын деле колдон келишинче окуп атабыз да. Анан жакшы жери мындай экен да. Мисалы мен дизайн жасап атканда мындай кылам да. Шариаттын негизинде кыласың, сырттарын. Анан мисалы сатуу, мисалы бул дагы сатуу болуш керек да, маркетинг болуш керек. Адам китепти көргөндө эле окуй деп мындай кызыгып ала тургандай болуш керек да. Ошон үчүн мен маркетинг жагындагы, психология жагындагы, мисалы өңдөрдүн дагы психологиясы бар. Эмне үчүн кызыл кылып берет, эмне үчүн кара кылып берет, эмне үчүн ак кылып берет. Ошонун ар биринин мааниси бар да. Ошолордун баарын эске алып туруп эле, анан бир мындай бир чыгармачыл адамбыз да. Анан ошону бир мындай уникалдуу кылып чыгарганга аракет кылабыз да. Ошондой нерселерге, мисалы силер деле карагандай кесип ээлери болсоңуздар, алар ошол кесип ээлерин силердин майын чыгарып бир нерсе чыгара турган, бир нерсе пайдалуу нерсе, элибизге, жерибизге, динибизге пайдасы тие турган нерсе чыгарсаңыздар деген ниеттебиз да. Ошон үчүн биз жанагындай бузулган нерселерден башка бардык илимдерди, так илим болобу, руханий илим болобу, баарын ала беришибиз керек деп эсептейм. Жакшы агай, өткөндө ушул сиз эмелериңиз баягы сыйлыктарыңызды баягы слайд кылып жасап чыгардыңыз, өтө көп экен. Дагы батпай калган окшойт деп калдык. Анан ошол сыйлыкка жетиш үчүн эмгек керек, аракет керек. Анан сөзсүз ошол жакшы адамдын аркасында шакирттер калат дейт. Анан шакирттериңиз барбы, кантип тарбиялап атасыз? Жанагы окуп үйрөнөм дегендерге кандай талим тарбия берип атасыз? Бул сыйлыктар боюнча ошол азыр мисалы сыйлык алыш оңой болуп калды да. Өтө эле бирдекени окусаң эле сертификат немел бере калыпчы. Биздин убактарда деген ал сыйлык алыш деген менет менен ошончо аракет менен келчү да. Анан ошондой чогултуп келдик. Өткөндө бир эсептесем бир 60ка барып калыптыр, Кудайга шүгүр. Алардын эң кичинекей эле жанагындай курстардын сертификатынан баштап медальга чейин бардык да. Ошол динибизге кызмат кылгандын бир медаль берилген. Ошол эң чоңу. Анан шакирттерди тарбиялап атабыз. Мисалы биздики бүт эле жанагы дин жеткиргенибиз, студенттер, окуучулар жана Кыргызстандагы кайсы жерлерге барбайлы, ошонун баарын эле мындай шакирт катары көрөбүз да. Анткени өзүңө каалаган жакшылыкты башкаларга кааламайынча толук мусулман боло албайсың дейт да. Биз пайдалуу иш кылалы,
же жок дегенде зыян жеткирбейли дегендейчи. Анан биз ошого аракет кылып атабыз. Бала чакаларыбыз Кудайга шүгүр көп эле. Аларды дагы буюрса бир адамды жакшы тарбиялап болсо дагы бир аракет кылып атабыз да. Анткени 1 деген цифранын жанына 1 деген цифраны койсок 11 болот да. Анын жанына дагы 1ди койсок 111 болот. Анан 1111 болуп кете берет да. Мен айтайын дегеним, бир адамды оңосоң, сен 10 адамды оңодум деп эсептей бер да. Анткени ал адам 10 адамды оңдойт. Ал 10 адам 10дон жеткиргенде эле 111 болот, ушинтип. Анан бизде ошо Кыргызстан 7 миллиард, 7 миллионубуз ошо оңолуп кетиш керек эле да. Ошон үчүн биз менден эмне чыгат дебеш керек экен да. Главное ушу жаштарга да айтарымчы. Мен ушундаймын, мен тигиндеймин, менден эмне чыкмак эле, мен жалгыз элемин да, же билим жок дешет да. Жок, андай эмес да. Аллах Таала биз ар бирибизди уникалдуу кылып жараткан экен да. Биз ар бирибиз бир чоң иштерди, дүйнөлүк масштабтагы иштерди кылып кое отурган деңгээлде экенбиз да. Ошонун сырын өзүбүз ачышыбыз керек экен. Жакшы, анан ошол кыргызда жакшы сөз бар. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт. Анан баягы мен мындай элестете берем да, ушул сиздердин үйүңүздөр мындай дин жолунда кызмат кылган келин балада кыйын болсо керек депчи. Баягы жакан агартып, анан демден берип, дуктан берип, элге, жерге кызмат кыл деп, анан баягы болбой эле дүйнө жүзүн аял заттар көп кызмат кылат, ушул жакшылыкка чакырганда болсун. Чыгармачылык менен иш кыласыздар да. Жанагындай кээде эркектер көрбөгөн нерсени аялдар байкайт эмеспи? Ушул үй бүлөңүз дагы чыгармачыл үй бүлө окшойт. Үй бүлөбүздө ошо чыгармачыл, келинчегим экөөбүз тең ошо чыгармачыл адам экенбиз. Ал келинчегим да ошо бир белгилүү бир чоң бир таланттуу кишинин кызы. Анан ошо менен бирге азыр чогуу иш кылабыз. Бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дейт го. Ошондой эки баш болуп алып анан кийин көп иштерди кылып атабыз да. Могу мисалы бир видеону чыгарып атсак деле, мындай жөнөкөй эмес, бунун ичинде бир маркетинг камтылган, көп нерселер камтылган. Адамдардын баарын эске алганбыз. Анан азыркы замандын талабы кандай, ошону эске алганбыз. Эмне кылсак батыраак сатуу болот, эмне кылсак элге пайдалуу болот. Ошонун баарын отуруп алып, баягы кеңешип алып иш кылабыз да. Анан аял киши эрди эр кылат, же болбосо кара жер кылат дегендейчи. Ал аялдан да көп нерсе зависит этет да. Мисалы эркекти жок дегендечи, аял киши жок дегенде эркектин духун түшүрбөш керек да. Духун түшүрбөш керек. Анткени эркектин духун түшүрсө, шундай түшөт эркек. Ал эчтеке кылганга жарабай калат да. Мындайча айтканда, мен эчтеке кыла албайт экенмин деп калат. Анткени эң жакын адамы ошентип, сен кыла албайсың, сен мындайсың, тиңдейсиң дей берсе, ал киши уже мен ушундай турбайм деп уже автоматически эле ошондой бир калыптанып калат экен да. Анан ал өсүшү кыйын болот экен. Тескерисинче, Курман Жанатка энебиздей болуп, тиги жакаң кирдеп калбасын, мындай кыл, тигиндей кыл деп тескерисинче колдоп, кубаттап дем берип турчу да. Сен коркпо депчи. Ошондой буюрса. Алла разы болсун. Самат агай, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип калды. Ошол жалпы эл журтубузга, көрүүчүлөргө, ошол орозо кармаган биздин мусулмандарга бүгүнкү темабызды жыйынтыктап, жакшы тилегиңиз, бир батаңыз болсун. Мен башында бир суроону эметип алсак болобу? Ошол бүгүнкү эфирибиз соңуна келип калды. Ошого сиз бүгүнкү эфирди жыйынтыктап, жалпы көрүүчүлөрдү, көрөрмандарды, мусулмандарды куттуктап, жыйынтыктап берсеңиз. Дин жолунда кызмат дедик, бүгүнкү темабыз актуалдуу. Буюрса ошол менден эмне чыкмак эле дебеш керек, колдон келишинче кыла беришибиз керек. Анткени биз Кудай Таалага таянып иш кылсак, Кудай Тааланын жардамы ушундай болот экен, өзүн таң калат экенсиң да. Жалгыз эле чоң көп иштерди кылса алса болот экен да. Ошон үчүн сиздер дагы ошо динге кызмат кылышка, кыргыз элине кызмат кылышка, мекенибизге кызмат кылышка сиздердин баарыңыздарды чакырып кетем. Баарыңыздарга Аллах Таала күч кубат берсин. Орозоңуздарды кабыл кылып, кийинки Рамазандарга жеткирсин. Анан дагы буюрса дүйнөдөгү, эки дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалап кетем. Алла разы болсун. Алтынай болгон убактыңызды бөлүп келип, ушул биздин жалпы көрөрмандарга омоктуу оюңузду айтып,
Демек, балким чымчыктай, кубурскадай салым кылыш керек. Кыргызга Кытайларда ушундай сөз бар экен. Бир нерсе ойлоп чыгарбаса мен Кытай болбой калдым деп намыстанат экен. Самат агай сыяктуу жигитке жетмишөнөр азык кылат дейт. Балким шакирт болуп, үйрөнүп, башкаларга үйрөтүш керек. Кыргызстаныбызга ар тараптан салым кошсок, Кудай буюрса Кыргызстан өнүп өскөн күчтүү мамлекет болсун деп бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки эфирден амандашканга чейин. Ассаламу алейкум.